Эпидемиянын эпкини күчөп айрыкча аймактарда орунун көрсөткүчтөрү жогору болууда. Нокат аймактык ооруканасындагы 200 койкалуу дарылоо зонасы толуп, кошумча медициналык мекемелер ачылды. Бул мезгилде калк санитардык норманы сактап, карантин чараларын аткарып, ден соолугу үчүн кам көрүш керек. Бирок аймакта кадимки жай турмуш уланууда. Райондун борборунан айылдарга жүргүнчүлөрдү ташыган кичи автобустарда санитардык талапты күчөтүү үчүн рейд өттү. Транспорттук көзөмөл бөлүмү облустун райондоруна күн алыс текшерүүлөрдү жүргүзүп, саламаттыкка кайдыгер жүргүнчүлөрдү тескеген 8 ишканага 13 миңден айып салынган. Ош шаарынын эмес, ар бир аймактарды, райондордун, район ичиндеги район айылдардагы транспорттук каттамалардын баарын көзөмөлдөйбүз. Текшерип атабыз, санитардык абалдарын биз өзүбүз көзөмөлдөп турабыз. Эскертүүлөр берген да текшерип атабыз. Эгерде болбосо дагы протокол жазабыз. Бул маршруттук каттамда 17 линия бар. Ар биринде 12ден ашуун кичи автобустар кызмат көрсөтөт. Санитардык жана техникалык абалы көзөмөлдөнүп, айрымдарынын лицензиясына эскертме протоколу толтурулду. Айыл жеринде болгондуктан негизги гана талаптар каралды. Право техпаспорт бересиз. 25 күн ичинде төлөнөт. Штраф жазып мени коебуз. Право? Паспорт. Yok, штраф салган учур болодугу. Санэпидстанциядан ар немеде текшерип, неме кылып турушар. Şu пандемия башталгандан бери şu дезинфекцияларын алда кылып көрсөтүп, бир озлар жасап берди, кийин бизге өргөтүп койду. Ар күнү кеч алда дезинфекция кылып коебуз машинаны. Ушуларды жасап атабыз. Biz tekşerүү учурунда маска жок болуп калды. Ошон үчүн биз акт түзөбүз. Кысталагай, масканы ардына унутуп атасыңарбы? Масканы алып чечтим. Азыр чечмеди, адам жүргөндө сен чечесиңби? Транспорттук көзөмөл бөлүмүнүн инспекторлору аймактык аралыкка каттаган маршруттук линияларды да көзөмөлгө алды. Алыскы аралыкка каттаган үчүн тазалыгы жана унаанын техникалык абалы талапка жооп бериш керек. Санитардык рейдтин жүрүшүндө бет кап тагынбаган айдоочуларга акыт жазылды. Элит жеринен келген кичи автобустардагы жүргүнчүлөрдүн көпчүлүгү бет капсыз. Ага жараша инспекторлор негизги гана санитардык эрежени сактоону эскертти. Жок, чыгып атканда мен бул бородун мына чачтырып чыгарып атам. Ушеде чачтырып чыгарып. Азыр жөн мен потому что муну айткан бир беле ол бир эмеден бир бизден бир нарушение болсо көрөсүңөр айтып коюн. Шарат өзүңөрдүн мойнуңарга салдырам деген. Пандемияга каршы эгерде бизге ушундай эмне жетишпей аткан болсо, шуну ушундай алгыла деп айтат. Мисалы, масканы ар бир айдоочуга 10дон маска запас турат. Кээ-бир ушул кечке чейин резкем болгондо 3те 2 гана резерв калып атат. Так маска дайыма эскертүү менен ушул жерде запасы менен турат. Жүргүлө деп сиздер эми жетекчини айткан укпай атасыз. Ушул айткан укуш керек эле. Жок, тагыда жетекчи алканы болжол. Ошон негизинде азыр сиздерге акт түзүп беребиз. Кийинки жолкунда штраф салынат. Илдеттин экинчи толкуну күчөгөндөн улам ар бир рейстен келгенде кичи автобустар дезинфекцияланып, медициналык каражаттар толукталат. Облус жана каланын транспорттук чейимин көзөмөлгө алган агенттик вирусту жүргүнчүлөрдү ташыган унааларда жайылтпоого түздөн-түз жоопкер. Ага жараша кызматкерлер ар күнү маршруттук акыркы аялдамаларды көзөмөлдөйт. Өзгөчө райондорго каттаган айдоочулар ковидтин жоктугун тастыктаган ПЧР анализ талабы коюлган. Оорунун мизи солгунда боюнча карантин чаралары дыккат көзөмөлдөнөт. Абдумалик Базарбаев, Элимон Акбаев, Ош ТВ.